Баткен шаардык мэриясынын тапшырмасына ылайык түзүлгөн атайын комиссия шаардагы эс алуу жайларындагы коопсуздук талаптарынын аткарылышын текшерип, жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Рейдке шаардык ички иштер бөлүмү, санитардык эпидемиологиялык кызмат, үй бүлөлүк медицина борбору, өзгөчө кырдаалдар бөлүмү, социалдык коргоо жана балдар иштери боюнча адистер, ошондой эле мэрия кызматкерлери катышты. Өкмөттүн өзүнүн 466 токтому бар го. Ошол негизде ар бир службаны алып келип, коопсуздуктарды, чөгүүлөрдүн алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп. Комиссия алгач шаардык стадионунун аймагындагы бассейнде болду. Бул жерде эс алуучулар үчүн түзүлгөн шарттар, санитардык абал жана коопсуздук талаптары текшерилди. Жооптуу кызматтар тарабынан бассейн ээлеринин мыйзам талаптары жана коопсуздук эрежелери эскертилди. Үй бүлөлүк медицина борборунун өкүлдөрү бассейнде иш алып барган куткаруучунун атайын даярдыгы жана биринчи жардам көрсөтүү боюнча билимин текшеришти. Окуудан толук өткөн эмес. Мен көрсөтүп берейинби? Түз карап жаттым. Жетер, түз карап жетер. Алгач чөгүп атканда эч качан алдыдан алып чыкпайбыз. Аркасынан, колтугунан кармап алып чыгабыз. Алып чыккандан кийин туура айтыңыз, биринчи анализ жүргүзүп көрөбүз состояниясыга. Андан кийин пешене ыкмасы менен дыханиясын көрөбүз. Сезем, угам, көрөм. Сездим, дыханиясы бар экенин көрдүм, дем алып жатканын. Андан кийин өзүбүзгө жакын колуну бул жака кылабыз. Андан кийинки узак колуну бул жака коебуз, кармап турабыз. Кийинки бизден алыс турган путуну, бүк путуңду. Мындай эле. Ушул абалда бурабыз. Буруп, путуну рычаг кылып коебуз. Бул кайра нар жака эме болуп кетпейт. Анан оозуга суу жутуп ала турган болсо, баягы задыхание болуп калбайт да. Сөзсүз түрдө эки кол менен эгини ачып коебуз. Бул аба кирип туруш керек. Болду, медицина кызматкерге чейинки эгерде дыханиясы болсо, ушундай абалда гана жаткызып, психосоциалдык жардамды көрсөтүп турабыз. Эгерде дыханияны сезбей атсак, пульс жок болуп турган болсо, анда сөзсүз түрдө тез аранын ичинде түз эмес жүрөккө массаж жасап баштайбыз. Бүгүнкү рейдтик иш-чарада алгач ушул стадиондо жайгашкан балдардын бассейнине келдик. Бассейндеги спасатель, куткаруучу алгачкы жардам көрсөтүү боюнча бир нече мүчүлүштүктөргө учурады. Анткени булар дайыма даяр болуш керек. Ар кандай ситуация болуп кетиши мүмкүн, ар кандай акыбал болуп кетиши мүмкүн. Булар дайыма даяр туруш керек. Андан соң рейд Байхан Мырза бассейнинде уланды. Текшерүү маалында ишкер өзү куткаруучу катары атайын окуудан өткөнүн ырастап, коопсуздук боюнча даярдыгын көрсөтүп берди. Если дыхание жок болуп аткан болсо караңыз. Сөзсүз түрдө бул жерде текшеребиз. Бул жерден еще плюс дем алып атабы, албайт абы, оны да карайбыз. Оозун ачып көрөбүз. Өзүн ачып көрөбүз. Если эчтеке жокпу? Так, дем алып атат. Если дем албай турган болсо, биринчи жардам келгенге чейин бирөөнү чакырабыз, сөзсүз түрдө жаныбызга скорыйга чалып турат. Мына жерден келгенде, мына жерде боштук бар. Жүрөктүн эмеси. Если жүрөк сокпой жаткан болсо, ал келгенге чейин биз жардам берип турабыз. Бирок бул жерде мындайынан кетет. Өзүнүн мына желкен салмагыда. Полный салмак кошуп беребиз. Если бул жаш бала боло турган болсо, 3 пальчика же 4 пальчика. Ошо менен иштейбиз. Секин-секин. Колдун эмеси менен. Если жүрөк согуп аткан болсо, муну урганга мүмкүн эмес. Жүрөк согуп аткан болсо, сөзсүз түрдө буга биринчи жардам. Өзүнүн дыханиясы алып аткан болсо, бая положениеде жаткызат. Мен силерге көрсөтүп кеттим, Колуна келичи балга. Ооба. Ошондой эле санитардык кызмат өкүлдөрүнө бассейн суусун тазалоо жана дезинфекциялоо жолдору тууралуу маалымат берди. Бул немеге карап, литрге карап кетет. Литрге карап кетет. Если бизде азыр 500 куб боло турган болсо, мындан биз 18 учту салышыбыз керек жумасын. Анан мына бирден биз күнүнө ол жерде идичи турат өзүнө. Ошого салабыз дагы жумуш бүткөндөн кийин сөзсүз иштеп коебуз. Бул полный суунун бактерияларына, өзүңүздөр билесиздер, баягы оорулар бар, суудан жукчу. Ошолорго каршы бул иштеп берет да. Дарыларчы, ошол. Анан суудун тазалыгы, анан адамдардын коопсуздугуна жакшы. Сөзсүз салыныш керек. Анан бул душубуз бар, жакын чыкчу. Ошол жерге себдик. Жумуш бүткөндөн кийин жууп тазалап, хлор себип коебуз. Жыттанбаш үчүн, анан элдердин коопсуздугу үчүн. Бул азыр бул баланын айтышы боюнча 500 кубка 18 таблетканы салып атат. Ошондо бул 500 куб болсо, где-то 18 таблеткасы где-то 1 килограммда болуп калат экен. Тала алмай жоо берет. Мына душ таблетка кылабыз дегенде да ошондой душта дагы замачный этип алып туруп, ошо замачный суудан алып туруп, ошонун граммный процентине караса, процентный отношение болот да.
ошого жаша кылынат бардыгы. Текшерүүлөрдү биз туура кабыл алабыз. Себеби азыр жай мезгил келгенине байланыштуу жаш балдар өзүңүздөр билип атасыздар, каналда жуунуп атат. Ал жерлер кооптуу. Коопсуз жерге келип ушул жерде жуунуп кетсе болот. Биздин көзөмөлдө болот. Спасатель мен өзүм болом. Менен сырткарда 3 бала бар, спасатель. Буюрса санитардык талаптар бардыгы аткарылып атат. Бир нерсе бир экөө кемчиликтерибиз бар экен. Резеткалар койгон элек, ошолорду алабыз. Анан ошол аптечкада бир эки немеси жок болду, ошолорду буюрса толуктап койгонго аракет кылабыз сөзсүз түрдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү куткаруучулар менен өзүнчө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, өзгөчө кырдаалдар жаралган учурдагы аракеттер боюнча эскертүүлөрдү беришти. Адистердин айтымында жайкы сезондо сууга байланыштуу кырсыктардын алдын алуу үчүн калк арасында маалыматтык иштер үзгүлтүксүз жүргүзүлүп келет. Кооптуу аймактарга жана каналдардын жээктерине сууга түшүүгө болбойт деген эскертүүчү баанерлер илинип, жарандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Биздин Баткен шаарынын аймагында 2 бассейн бар. Каттоодон өткөн. Буларда өткөндө окууга барышып келди, но Байкан эс алуу борборунун куткаруучулары барып, сертификаттары жакында келет дейт. Булар окуудан өтүп келишти. Анан Насир Нисанов көчөсүндө жайгашкан стадион бассейнинде, ал жерде дагы азыркы учурда көлдө бир куткаруучусу окуп атат. Алда окуудан өтүп келсе, анан кийин ал жерде дагы куткаруучу болуп эмгектенип ошол жерде көзөмөлгө алат да, сууга түшүп аткан балдарды. Шаардын аймагында каналдар бар. Каналын төрткүл суу сактагычы бар. Ал жерге дагы тынбай биз бөлүм тарабынан, кызматкерлердин тарабынан түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз. Сууга түшүп аткан балдарга өз да Баткен шаары боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан табличкалар илинип сууга түшүүгө кооптуу деп, ал жер ошо кооптуу деп табылган жерлер, мындай айтканда түйүү, балыр, баткак. Анан биздин каналдар тез агуучу каналдар. Буларга айтып түшүндүрсөк дагы жаш балдар көзөмөлсүз калып, ата-энелерине чейин айтып атабыз. Ошо эс алуучу жайларга барып, ошо көзөмөлсүз балдарды, жаш балдарды калтырбаңыздар. Азыр жайкы эс алууда күн жылыганда балдар ошо сууга көп түшө башташат экен. Ошого көзөмөлгө алса жакшы болот деп ошо тараптан. Рейд төрткүл суу сактагычынын жээгинде да уланды. Комиссия мүчөлөрү эс алып жүргөн жарандар менен жолугушуп, балдарды көзөмөлсүз калтырбоо, кооптуу жерлерге сүзбөө жана коопсуздук эрежелерин так сактоо боюнча эскертүүлөрдү беришти. Ата-энелерге балдардын өмүрү үчүн жоопкерчилик биринчи кезекте өздөрүнө жүктөөлөрү белгиленип, өзгөчө суу жээктеринде көзөмөлдү күчөтүү сунушталды. Бүгүн биздин ошол рейдке чыкканыбыздын максаты Баткен шаарынын аймагында жаш жете элек өспүрүмдөрдүн арасындагы кырсыктардын алдын алуу болуп эсептелет. Билесиздер, өзүңүздөр белгилүү болгондой, азыр күн ысып, жай мезгили сууга түшүү сезону болуп атат. Ошон үчүн мындай сууга түшкөнгө болбой турган көлмөлөргө жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жүрөбүз. Бул түшүндүрүү иштеринин негизи бул Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин токтому бар атайын. Ошол токтомду аткарууга алып Баткен шаар мэриясы буйрук кабыл алып 6 майында. Ошонун негизинде мына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жүрөбүз. Расмий маалыматтарга ылайык, үстүбүздөгү жылдын башынан бери Баткен облусунда сууга чөгүү боюнча 5 кырсык катталган. Тиешелүү кызмат өкүлдөрү жарандарды коопсуздук эрежелерин сактоого, балдарды көзөмөлсүз калтырбоого жана уруксат берилбеген жерлерде сууга түшпөөгө чакырат. Айбегим Набиева, Абдырашид Саттаров, жаңылыктар.